Алла Тааланын берген өмүр өткүчө кызмат кылууга милдеттүүмүн. Бул дүйнөдөгү, бул жашаган жарыкчылыктагы, бул тамагы ичкен аш тамагыбыз, кийген кийимибиз дагы баары бул жерде кыла турган нерселер. Ошондуктан Алла Таала баарыбызды ушул дүйнөгө жаратты, баарыбызды эле бирдей кылып жаратты. Бирок бирибизге мындай рызкыны көбүрөөк берип жаратты, бирибизге азыраак берип жаратты. Ошондуктан Алла Тааланын мына бизге буйрган мүмкүнчүлүгүнө жараша ошол мүмкүнчүлүктү элге, журтка кошуп, бөлүп берип, элге, журтка ошондой пайдабыз тийсин деп жашап келе жатабыз. Алла Тааланын берген убактысына жараша рызкыбыздын толуктугуна, ошол рызкыбыздын бергендигине жараша жашайбыз. Силердин алдыңарда мен өзүмдү бир өзгөчө да сезе албайм. Мен силердин бириңермин. Силердин үлкөңөрмүн, силердин балаңармын, силердин мына турган энелерибиздин агаларымын. Ошондуктан Кудай кааласа мен силер үчүн өмүр өткүчө, Алла Тааланын берген өмүр өткүчө кызмат кылууга милдеттүүмүн. Милдеттүүмүн деп билем. Биз бул жарыкчылыкта, бул дүйнөдө жашагандан кийин колубуздан келгенин бири-бирибизге жакшылыктарыбыз өтүп калсын. Бири-бирибизге жакшы тилектерибиз өтүп калсын, ой тилектерибиз өтүп калсын. Элибиз, журтубуз тынч болсун, балдарыбыз аман болсун. Калганын Алла Тааланын буйруганын көрөбүз.